Чубак Ажы Жалилов менин бир тууганым. Экөөбүз сууда өскөн бир туугандарбыз. Албетте ал киши өзүнүн кандайдыр бир деңгээлде коомго салымын кошуп кетти десем жаңылышпайм. Менин дагы илим козготары калыптанышыма абдан чоң таасири бар деп айта алам. Андан кийин ал ушу белгилей кетсем, ал ошол коомдук аял кишилердин образына, алардын коомго салган салымына абдан маани берип, ушу аял кишилер билимдүү болсо деп ойлочу да. Мисалы үчүн биз мектепти бүтөөр жылдары ушул Чынара Жакыпова билим берүү министри болуп турган. Анан айтат эле да, Гүлназ ошол Чынара Жакыповна министр болгонуна карабай, ушул үйүндө борсок бышырат экен деп ошол мисалды айтып, биз абдан мындай ошону талкуулап таасирленип элек да. Себеби ал мезгилде бизге министр деген киши кол жетпес ушундай бир инсан катары туюлчу да. Андан кийин экинчи мисал Роза Отунбаева Исаковна министр болуп калды. Анан ага дагы, ал кишиге дагы болгон сыйлоо менен айтат эле да, ошол абдан жакшы сапаттары бар, мыкты эне, абдан билимдүү киши, илимдүү киши, бирок ошого карабай абдан жакшы өлкөнү башкарып атат деп айтып, анан сенде дагы ошондой жакшы сапаттар бар. Ошол сапаттарың менен саясатка барсаң болот. Мыкты саясатчы чыгат, сенде мыкты лидер чыгат деп абдан мен менен сыйынтыктанып ушинтип айтып калар эле да.